Спортко коюлган акчалар, чоң утуштар, тез арада төлөмдөр, ишенимдүү букмекер. Карамушкина Атамбаевге коюлган айыптарды четке кагууда. Койташтагы окуя боюнча суракта жүргөн депутат Ирина Карамушкина Атамбаев коюлган айыптарды четке кагып келүүдө. Анын айтымында экс-президенттин укуктары бузулган, ал боюнча кайрылуу даярдап жатышыптыр. Ошондой эле ал Атамбаев өзүн таштабай, жаш алып жүргөнүн маалымат булактарга айтыптыр. Буга чейин Атамбаевдин адвокаты Слесарев анын абалы жакшы, жаткан жери канааттандыралган экенин айтып чыккан. Эскерте кетсек, 7 августта Атамбаевдин карма операциясы башталып, ишке ашпай калган. Кагылышы болуп, бир том адам жарадар болуп, бир офицер каза болгон. Эртеси 8 августта кайрадан карма операциясы жүргөн. Жыйынтыгында экс-президент ички иштер министринин орун басары Курсан Асонов менен сүйлөшүп, колго түшүп берген. 9 августта анын баш коргоо чарасы каралып, августтун аягына чейин камакка калган. Маалымат булагы Назар Ньюс KG.